Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Жараткан Алла Таала бул ааламды өзү жалгыз жараткан. Эч бир шериги жок, жардамчысы жок, кеңешчиси жок. Бул аалам бардыгы жаралган. Бул жаралган нерсе. Буну Алладан башка эч ким муну жараткан жок. Буну жакшы адам баласы түшүнүш керек. Бул ааламдын ичинде көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн, чоң, кичинекей, пайдалуу, зыяндуу нерселер бар. Булардын бардыгын жаратуучусу Аллах. Аллаху халику кулли шей. Ар бир нерсенин жаратуучусу Алла Таала. Түн өзүнчө жаралган, караңгылыгы өзүнчө махлук. Ошондой эле күндүз өзүнчө, жарыктык өзүнчө. Бул дегеним, кээ бир жерлерде түн болот. Мынакей белая ночь деп коет, угуп жүрөсүздөр. Караңгы болбойт. Түн десе эле сөзсүз эле караңгы боло бербейт экен. Алла Таала кааласа алып коет экен, кааласа берип коет экен, көбөйтүп коет экен, азайтып коет экен. Жада калса адам баласынын көлөкөсүн да жаратуучусу Алла Таала. Алладан башка эч ким эч нерсени жараткан эмес. Жарата албайт дагы. Жаратуучу деген сыпат жоктон бар кылуу деген. Бул жоктон бар кылуу Аллага гана таандык. Аллахым буну жаратып, бекер максатсыз таштап койгон жок туугандар. Ушул ааламды жараткандын максаты бар. Ааламдын ичиндеги инсанды жараткандын максаты бар. Жиндерди жараткандын максаты бар. Алла Таала максатсыз жаратуудан аруу зат. Бекер жараткан жок. Даже ушу жылан дагы, чаян дагы пайдасыз эмес. Буну бүгүнкү күндө субханалла ушундай чоң эмелери бар, фермалары бар. Жылан чоңойто турган. Специально ошонун уусун алат. Анын уусун алып, медицина өзүнө карап туруп пайдалуу жерлерге иштетет. Кыскасы Алла субханаху ва таала кандайдыр деңгээлде өзүнүн пайдасы бар да, бекер жараткан эмес Алла Таала. Таштар дагы, башкасы да. Эми бул бардыгын эмне үчүн жаратты десең, инсан үчүн жаратыптыр. Ушул жер асман, караңгы түн, жарык күн, бардык тоолор, куш, канаттуулар бардыгы инсан үчүн экен. Нефт кимге? Инсанга. Суу кимге? Инсанга. От кимге? Инсан. Жер кимге? Инсан. Алтын кимге? Инсанга. Күмүш кимге? Инсан. Газ кимге керек? Инсан. Жануарлар кимге? Инсан. Инсан. Халакты дуня ли ажликум деген. Дүйнөнү бардык нерсеси менен мен силер үчүн жаратканмын. Силердин кажетиңер бүтөт, зарылчылыгыңар, силердин рахатыңар. Машалла көрүп Алла ушундай кооз жандыктарды жараттыр, кооз чымчыктарды жараттыр деп таңыркай турган. Ар бир нерсени Алла Таала бир өзгөчө кылган. Даже көпөлөк дагы жөнөкөй эмес. Ушунун бардыгына өзүнүн жаралуу структурасын берген, ошого түшүнүгүн берген, ошого жашоого өзүнө жараша жөндөмдүүлүгүн кошо берген Аллах бар. Аата кулле шейин халқаху сумма хада. Алла Таала Кур'анда onu өтө жакшы чагылтып берген. Ар бир нерсенин жаралуусун берип туруп структурасын, андан кийин жолдомо берген. Кумурскага өзүнүн жолдомосу бар. Баларынын өзүнүн жолдомосу бар. Ар бир нерсени балыктын кыскасы айтканда өзүнүн жолдомосу бар. Кантип жашаш керек? Пайда нерсени ала турган, жамандан коргоно турган өзүнүн эмеси бар. Жолдомосу бар. Алла Таала ушулардын бардыгын инсан үчүн жаратып, эми инсанды ким үчүн жаратты десеңиз,
Айтат: "Халактукум ли ажли", мен силерди өзүмдү таанытыш үчүн, өзүмө ибадат кылыш үчүн жаратканмын дейт. Мынакей туугандар, жараткан Алла Таала өзүнө ибадат кылыш үчүн жараткан. Ошон үчүн бизге күн сайын жашоо берилип атат. Ошон үчүн бизге мүмкүнчүлүктөр берилип атат. Мүмкүнчүлүк деген туугандар мындай да, амал кылганга Алла Таала мүмкүнчүлүк берет. Жашоо деген мүмкүнчүлүктөрдүн берилгенин айтат. Өлүм деген мүмкүнчүлүктөрдүн алынганын айтат. Өлүм болду ошо, ал ошо мүмкүнчүлүк жок ал, сүйлөй албайт ал. Ыктыярлар берилген, сүйлөгөнгө, көргөнгө, укканга, басканга, түшүнгөнгө, кармаганга, жегенге, жатканга, күлгөнгө, ыйлаганга, ойлонгонго, сүйлөгөнгө, ушунун бардык ыктыярлар, ушунун аты жашоо. Ушулардын алынып калганы, ушунун аты өлүм. Алла Таала баарыбызга ыктыяр берди. Тандоо ыктыярын берди. Кааласаң пайгамбардын аркасынан жүргөндү танда, кааласаң шайтандын аркасынан жүргөндү танда, кааласаң чынчылдыкты, кааласаң жалгандыкты, кааласаң жарыктыкты, кааласаң караңгылыкты, кааласаң адилеттүүлүктү, кааласаң зулумдукту, сен танда. Сени сыноо үчүн жаратканбыз дейт Алла Таала. Алла Таала өлүм менен жашоону Куранда айтып койгон. Аллади халакал маут вал хаят лиябулувакум айюкум ахсану амала. Алланын заты ушундай улуу зат, таанып алгыла. Ал өлүм менен жашоону жаратты, силерди сынаш үчүн, кимиңер жакшы амалды кыласыңар. Өлүм менен жашоо. Эми Алла Таала сынайт экен, биз 24 саат сыноодо экенбиз. Куранда Алла айтат: "Ва наблукум бишарри вал хайри фитнатан", биз силерди жамандык менен да сынайбыз, жакшылык менен да сынайбыз. Оору берип дагы сынайбыз, ден соолук берип дагы сынайбыз. Жараткан Алла субханаху ва таала. Силерге кайгы, кыжалатчылыкты берип дагы сынайбыз, курсанчылыкты берип дагы сынайбыз. Кээде перзент берип сынайбыз, кээде алып сынайбыз. Сынайбыз дейт Алла Таала. Кээде байлыкты берип сынайт экен, кээде байлыкты алып коюп сынайт экен, кээде бийликти берип сынайт экен, кээде бийликти алып сынайт экен. Бирок биз унутпайлы, 24 саат сыноодобуз. Жакшылык менен, жамандык менен Алла Таала сынайт. Ошондо кандай пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөтмөсү, жолдомосу, багыты, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүние ахиретте бактылуу болгонго эмне керек болсо бир нерсесин таштабай бардыгын айткан. Сыноолордон ийгиликтүү өткөн жолун бардыгын айткан. Бардыгын көрсөтмөлөрүн айтып берген. Ошондой эле дүние ахиреттеги бактысыздыкка жетелей турган бардыгын айткан, бирин калтырган эмес. Дозокко кире турганга дагы анын бардыгын айтып кеткен. Бейишке кире тургандар анын бардыгын айтып кеткен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бүткүл адамзатты куткаруу үчүн жиберилди да. Дүниөнүн бактысыздыгынан, ахиреттин кордугунан, дозоктун азабынан куткаруу үчүн келген туугандар. Мен атамды дагы, апамды дагы, аял бала чакамды да, өзүмдү дагы, элимди дагы бардыгын куткаруу үчүн келген пайгамбарыбыз Мухаммад. Атама дагы пайгамбар Мухаммад Расулуллах. Апама да пайгамбар Мухаммад Расулуллах. Аялыма да пайгамбар Мухаммад Расулуллах. Балдарыма пайгамбар Мухаммад Расулуллах. Элибизге, мага, сизге, бардык байларга, бардык бийлерге, бардык эркек, бардык аялдарга пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Алла Таала пайгамбарыбызды жиберди, ушулардын бардыгын куткар, райымдуу жашоону үйрөтүп келди. Райымдуу жашоону үйрөт. Булар адамдай жашашсын, бири-бирине райым кылып жашашсын. Бири-бирине боорукер болуп жашашсын. Бири-бирин кечирип жашашсын. Бири-бирин жакшылыкка чакырып жашашсын. Бири-бирин жамандыктан кайтарып жашашсын. Булар жашайт, бирок инсандай жашасын да. Айвандай эмес, шайтандай эмес. Кутуруп кетпей жашасын. Кичине Алла Таала сыноо берсе, үмүтсүз болуп калбай. Алла Таала ишин жүргүзүп кетсе, көп кутуруп кетпей. Жараткан Алла субхана инсандай бойдан кала бер, инсандай бойдан кала бер. Качан биз инсандай бойдан калабыз? Качан бир пайгамбарыбызды карап жашасак.
Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдың алып келген жашоосу туган бактылуу болуш үчүнче кембагалдын бай болгонун кереги жок. Бай адам бактылуу болуш үчүн кембагал болуштуктун кереги жок. Бактылуу болуш үчүн эркек аял болгондун кереги жок. Аял эркек болгондун кереги жок бактылуу болуш үчүн. Бактылуу болуш үчүн Алланы тааныгандын кереги бар. Жараткан Алла Тааланын неаматтарын баалап, кадырлап, Алланын өкүмүн аткаргандын кереги бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай көрсөтсө ошондой. Ошон үчүн туугандар, Алланын өкүмүн аткарганга Алла Таала бизди жараткан экен. Муну эми жакшы түшүнүп алайлы. Алла айтып атат: "Мен силерди жараттым өзүм үчүн." Мааниси кандай? Өкүмдөрүмдү, буйруктарымды аткарууңар үчүн мен силерди жараттым. Алла Таала залым эмес, Алланын буйрукту адилеттүү. Жараткан Алла субхана таала адилеттүү буйрук берген, аткарганга да, тыйылганга дагы. Ошол эле кезде жараткан Алла неаматтарын берип, айкөлдүүлүгүн көрсөтүп турат да. Бул Алла субхана ва таала. Алланын буйруктарын аткарсак, Алла разы болот. Ал ким? Ааламдын кожоюну. Алла разы болсо, дүйнөбүздү да оңдойт, ахиретибизди да оңдойт. Демек, дүйнө ахиреттин жашоосунун оңолуусу Алланын разычылыгында камтылган. Алланын разычылыгы Алланын өкүмүндө. Алланын өкүмүн аткарган киши ким гана болбосун, кайсы доордо, кайсы өңдө, кайсы тилде айырмасы жок. Алла Таала андан разы болуп, дүйнөсүн да куруп берет, ахиретин да куруп берет. Эгерде Алланын өкүмүн аткарбаса, Аллага баш ийбесе, ааламдын кожоюну сизди бизди бир тамчыдан жаратып бар нерсени берген. Ошентсе дагы өзүнүн нар жактагы напсиси, шайтандын азгырыгы, күмөнү, арам кыскасы айтканда, шайтандын азгырыгына кирип, эми бул угуп тур эми. Алланын буйругун аткарган жокпу? Алла наразы болгон. Алла наразы болгондон кийин буну дүйнө ахирет жашоосуна Алла Таала талкалайт. Ким? Угуп алыңыз. Мына жашоо алдап коет адамды. Иши жүрүшкөндө, муну арам иштерди кылып атат, дагы деле иши жүрүшүп атат. Токто. Бул бир талкананат, ошол акыркысы болот. Ахиреттегисин эми айтпай эле койгон. Ошон үчүн алданбайлы туугандар, бүткүл адам заттын Алла Тааланын бактылуулугун мынакей өзүнүн өкүмдөрүн аткарууга койгон. Алла Таала Кур'анда мындай деп койду: "Ал-яум акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина." Бүгүн мен силердин диниңерди толук кылып бердим, неаматтарымды дагы бүтүрдүм, силерге мен ислам динди разы көрдүм, разычылыгымды ислам динге коюп койдум деп. Силерге кыра көргөнүм, силердин жашооңор, түнүңөр, күндүзүңөр, бардык жашоо тиричилигиңер мынакей Алла Тааланын ислам дининде. Инна дина индаллахи ислам. Ошон үчүн агайын мусулман бир туугандар, баарыбыз иншалла ниет кылайлы. Иншалла Алла Тааланы чырайлуу жакындан таанып, Алла Тааланын аткаргыла деген буйрукту аткарайлы. Ата-энени сыйлайлы, ата-энени сыйлайлы. Мусулман адам эмне үчүн ата-энесин сыйлайт? Алла буйрук берген, ошон үчүн сыйлайт. Мусулман адам эмне үчүн чын сүйлөйт? Алла буйрук берген. Мусулман адам эмне үчүн адилеттүү чечет? Алла буйрук берген. Эмне үчүн намаз окуйт? Алла. Эмне үчүн гусул алат? Алла буйрук берген. Эмне үчүн дарат алат? Алла буйрук берген. Эмне үчүн ороза кармайт? Алла буйрук берген. Эмне үчүн адалдан рызык издейт? Алла буйрук берген. Эмне үчүн туганчылык менен бекем кармайт? Алла буйрук берген деп. Эмне үчүн өзүнүн аял бала чакасын эркелетип жакшы көрөт, аларга райымдуулук, боорукерлик кылат? Алла буйрук берген. Алла буйрук берген. Алланын буйруктары Кур'анда. Демек мусулман адам Алла Тааланын буйругун карап туруп, Алланын буйругу кандай экен? Эмне үчүн арак ичпейсиң? Ден соолукка зыян да деп. Жок, Алла арам кылган, ошон үчүн ичпейм мен. Адамдар эмне дейт? Уурулук кылсаң адамдар эмне дейт деп. Адамдар эмне дейт эмес, Алла арам кылган. Адамдар эмне дейтти коюп туруш керек пока. Адамдар билип калса эмне дейт? Билбей калсачы дегендей. Туганда жараткан Алла Таала арам кылды. Болду. Ошон үчүн биз кылбайбыз. Бизди Алла Тааланын боорукер, бизди аяйт, аяр мамиле кылат, бизге жакшылыкты каалайт Алла Таала, бактылуулукту каалайт Алла Таала.
Ошончо Алла субханаху ва тааля арамды жаратып туруп, эми ушуга жакындаба деди. Адалды жаратып туруп, ушуну аткар деди. Эми сыноо ушул. Алланын каалоосун карап жашайбы же напсисинин каалоосун карап жашайбы? Дүйнөдө эки түрлүү жашоо бар өзү. Алланын каалоосун карап жашаган бар, напсинин каалоосун карап жашаган. Эки эле бөлүнөт. Ким Алланын каалоосун карап, напсинин каалоосун курбанчылык кылса, Аллаху акбар, Алла Таала аны бактылуу кылат. Ким Алланын каалоосун таштап, напсинин каалоосунан кеткен болсо, сөзсүз эртеби кеч дүйнө талканат, ахирет эми өтө чоң азап, өтө чоң кордук күтүп турат. Аллахым барыбызды дозоктон отунан сактасын, бейишинен орун берсин. Бир алым айткандай, айткын дейт, Алла, бу дүйнө сени эстебестен кооз эмес. Ахирет сенин кечиримиңсиз кооз эмес. Бейиш сени көрбөстөн кооз эмес. Дүйнөнүн кооздугу, дүйнөнүн жакшылыгы, чырайы Алланын зикири менен. Зикирдин рух, жаны Алланы эстөө. Мүмкүн бирөө ла иляха иллаллах дейт, бирок жоксо Алла дейт, субханалла дейт. Бирок оюнда таптагыр башка. Бул ошол тили айтып атканы менен зикирдин акыйкаты келди. Ошон үчүн зикирде тилибиз менен жүрөгүбүз бир келсе, мына ошондо чыныгы зикир болот экен туугандар. Атак бирок алхамдулилля биринчи тилге келет. Анан ошону карап туруп, жүрөк менен ме алып кете баштайт. Тилге келбесе сразу эле каяка жүрөк мээге келсин. Ошон үчүн иншалла өткөнкү сабактарда айттык эле, мына Алла субханаху ва тааlanın зикири өтө улуу, эң чоң, ва зикруллахи акбар, эң улуу Алла Тааланын зикири туугандар. Савабу ман шахида ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадар расулуллах. Ким ла илаха иллаллах Мухаммадар расулуллахга күбөлүк берсе, ошонун сообу. Убада ибн Самит радıyallahu anhu айтат. Убада ибн Самит радıyallahu anhu'dan rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem айтат: "Men şahide en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu ve enne İsa abdullah ve rasuluhu ve kelimatuhu alqaha ila Meryem ve ruhun minhu vel cennetu hakkun ve naru hakkun adkhalahu Allahul cenne ala ma kana min amelin." Ravahul Bukhari ve Muslim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Kim güvölük berse, bir Allah'dan başka sıyınganга layıklı zat yok, al жалгыз şerigi yok dep güvölük berse, jana Muhammed paygambar anın kulu elçisi dep güvölük berse, jana İsa paygambar anın kulu jana elçisi, Allah'ın kulu jana anın elçisi dep güvölük berse, Allah Taala'nın sözü Maryam enebizge taştagan. Allah subhanahu wa ta'ala İsa paygambardı atasız jaratkan, özünün buyruk sözü menen jaratkan. Maryam enebizge birle buyruk berdi, boyunda bol dedi, sırası boldu, problema yok. Allah Taala kudreti uşunçal. Oşun için atasız jaralıp kalgandıktan bir dünyadaki adamlar bul Allah'ın Kuday'dın balası okşoyt dep adaşıp kalıştı da. Eğer de kişine de oynansa tura jol tavuşmak. Anda o buğa apası var eken. Apasının adı Maryam eken, eneviz. Adam atağızın atası dile yok, apası dile yok bulutpay. Eki öteğin yok bulutpay vanıqı. Ya, жақсы эле түшүнүп калмабыз. Allah Kur'an'da aytып койгон, İsa paygambardын misалы адам атага окшош эле деген. Андай эле бир таптакыр эле акылга сыйбай турган, түшүнбөй турган нерсе эмес ал. Таң кала турган эмес, атасы жок жаралып калып тур, ну что дегенде. Алланын кудурети экен көрсөтсө, кээде Алла Таала ата энени башын кошуп жаратат экен. Кээде атасыз, кээде ата энесиз жаратат. Алланын кудурети ал. Allah'ın kudreti bir nesige baylanmaydı alımday. Muhtaç da emez. Ona İsa peygamber Allah'ın kulu, cana elçisi dep silayız.
Allah'ın kulu dep, Allah'ın elçisi dep, Allah'ın balası emes, Allah'ın kulu dep, Allah'ın elçisi dep, jana Maryam enebizge kalimatuhu Allah'ın sözü alqaha ile Maryam enebizge taştagan. Ve ruhun min Allah'ın tarafından buğa can verilgen İsa paygamber jönne bir perişte emes al. Kadimki değil adam. Vel cennetu hak beyiş hakikat, dozok hakikat dep kim güvölük berse Allah anı beyişke kirgizet. Kanday amal kılsa dağı deydi. Kara. Mınaki güvölük kançalık күчтүү турат. Güvölükö ötө ulu amal. Amaldardan da aksagan bolsa, oşonu Allah Taala'nın jönüne geçirip üretkende. Eğer de etikat, akide, imandan aksasa, bu geçirimsiz. Amaldan aksasa, geçirimdi. Namaz okuvatkanda, çoğusu azırkında oroza karmap, çoğusu ança-munça kulkumuz, peyillerden ıldı öde olup kalsa, bu geçirimdi. Bирок işenimge gelgende, uşul yerden eğer de aksap kalsa, al geçirimsiz. Allah Taala şirkti geçirбейт, andan başka bardığın geçiret tuğanda. Oşun üçün biz jaratkan Allah'ını bar, жалгыз, anın balası жоқ. Anın ayalı жоқ. Ana ayalı жоқ, balası жоқ. Allah Taala жалгыз. Ana ata enesi dağı жоқ, bala çakası dağı жоқ. Anın kaynata kayneneleri dağı жоқ, meni neveri çeverileri dağı жоқ. Jaratkan Allah Subhanahu wa Taala жалгыз zat, ağa, anın tengdeşi жоқ, mına uşintip biz işenemiz Allah Taala. Allah bardıq ayıptan arı. Müslimde başka rivayetinde mınday gelet. Ubada ibn Samit aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday dep aytkan deyt. Man şahida la ilahe illallah ve anna Muhammed Resulullah harramallahu aleyhin nar. Kim la ilahe illallah Muhammed Resulullah'a güvölük berse Allah ağa dozoktan otun söz aram kılıp koyat deyt mına. Emi bir suru oluşum künde, emi uşu şahadat aytıp koydu, bırak namaz okubay jüre örse, aram işleri kılıp jüre örse, dozokka düşüp etkende, жоқ. Mınday dep düşünüңüz, бұл түбөлүктү дозокта калбайт деген мааниде. Эртеби, кечпи сөзсүз жазасын алгандан кийин дозоктон чыгат. Түбөлүктү калып калбайт. Өзүнүн ибадатына, амалына жараша Алла Таалам анын эсеп китебин алат. Сыйлыгын берет же жазасын берет. Бирок эгерде ошондой күнөөкөр шахадат калимасын хотя бы bu дүйнөдө bir жолу айтып кеткен болсо, ал түбөлүктүү дозокто калбайт. Анас разияллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жана Муаз ибн Жабал радияллаху анху экөө сапарда кетип аткан экен. Муаз ибн Жабал пайгамбардын аркасында учкашып бараткан экен. Пайгамбарыбыз айтты: "Я Муаз" dedi эле. Муаз айтты: "Лаббайк я Расулаллах ва саадайк." Salasan 3 жолу айтты. O Allah'ın elçisi, ona aytыңыз ben berdim. Buyurunuz ne deysiz? 3 yol. Peygamber de etti. Ma min ahadin yeşhadu en la ilahe illallah ve anna Muhammeden Resulullah sıdkan min kalbihi illa harramahullahu alennar. Peygamber de etti. Kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah'a çın yürekten güvölük verse Allah anı dozoktan otunda söz saram kılıp koyuyor. Allah Subhanahu wa Taala anı dozoktan otunda aram kılıp koyuyor. Murunqu rivayatta harramallahu aleyhinar. Ağa dozoktan otu aram. Al dozoka aram. Dozok buğa aram. Kim çin yürekten ele eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü dese püttü. Dozok ağa aram. Al dozoka aram. Biri-birin görbeyt degen sözde. Bırak bayağında eğer de amaldan kemçildik bolsa, jaratkan Allah Taala'ga anda. Kana bir şehadat aytıp koyulçu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Maşallah. Aytıp görüşürüz gerek de. Harcada, çatarda bir aytыңыз, ertemenen, boş uçurlarda. Eşhedü en la ilahe illallah. Manisi şu. Min güvölük beremin dep aytıp atasın. Bir Allah'dan başka sıyınganга layık zat yok.
Aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Birinci hadiste aşhadu en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve aşhadu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve İsa Abdullah ve resuluhu. İsa peygamber. Ve kalimatuhu elqaha ila Meryem ve ruhun minhu. Vel cennetu hakkun ve naru hakkun. Şimdi aytıp koysanız öttü. Allah Taala mani söz beyişe kirset, qanday amalı bolsa dağı deydi. Anan özgöçö şahadatты adam balası bir kursançılık bolup kaldı, balalı olup kaldı, şahadat aytıp koy. Kişine orup kaldı, tuğandar orup kaldı, biröөнү jogottun, şahadat aytı. Birö dünyadan kayıt otat, şahadat aytıp koy. Şahadat degen uşu. Şular aytıp koy. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den aldına varıp kaldın. Madina'ya Munavvaraga, Ravzadan. Oşun jedem şahadat aytamiz. Ya Resulallah, inni aşhadu en la ilahe illallah ve aşhadu enneke abduhu ve rasuluhu. Bu şahadat en güçlü şahadat. Peygamberimizin aldında durup, Peygamberimizge gayrılıp şahadat aytkan. Meyli. Azırkını Muaz ibn Cebel aytıtat. Peygamberimiz aytdı. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a güvölük berse çin жүрөктөн, anı Allah Taala dozoktun otuna aram kılat dedi. Oşunda Muaz ibn Cebel radıyallahu anh Peygamberimizge aytdı da, oho, bu oşunda ulu soğuktu iş bolsa, qala ya Resulullah, afala ukhbiru bihinnas, afala ukhbiru bihinnas, faistabshiru. Ya Resulullah, adamlarga aytıp koyayım mı şunu? Alar dağı bir kursant boluşsun, kuşkavarlı boluşsun. Adamlarga aytıp koyayım mı şu sözü dediler. Peygamber zaten idan yettekilu. Ayta turgan bolsoň anda uşuga tayanıp jakşı amaldарды taştap koybosun dedi. Ya. Uşunu aytsaň jakşı amaldарды buga tayanıp olat dagı, jakşı amalды taştap koyat dep koydu da. La ilahe ve Muhammed. Ha, yakatı turası. Ve an Rifa'al Juhani radıyallahu anhu قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد أو بقديد فحمد الله وقال خيرا وقال أشهد عن الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله صدقا من قلبي ثم يسدد إلا سلك في الجنة رواه أحمد. Rifa radıyallahu anh aytat, biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birge saparda elek, kiratat elek, Kudeyt degen jerge barıp kaldık dağı. Oşonda Peygamberimiz Allah'a maktoo aytıp, jakşı dep mınanday dedi. Men Allah'ın tarafından güvölük berip aytayın, kaysi bende şahadat berip bir Allah'dan başka sıyınganga layıklı zat yok. Jana men Allah'ın elçisimin dep жүрөгүнөн çındık menen güvölük berip öle turgan bolsa, al söz beyişin joluna çıktı. Mana ketip oğandır. Demek uşul güvölük menenle dünyadan ötkede turgan bolsak, Xuda kalasa Peygamberimiz aytat, mana tüz inşallah salaka fil cennet beyişin joluna çıkıp kalat. Biroq summa yusaddid degeni kaygiyin güvölük bergenden keyin oşoda tüz bolsun dedi. Oşoga tüz bolsun. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma rivayet kılat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, Allah Taala menin ümmetimden bir kişini kıyamet günü şu kalayık kaltının aldığında tandap çıkarat eken dağı. Ağa 99 amal depterin açıp görsetedi degen. Her bir amal depteri gözdün görüsü kayaka çeyin jetse oşonçaga çeyin uzak eken. Keyin anan Allah Taala aytat eken, "Atunkiru min hada şey'an?" Al ayağı köp günah kılıp ketken eken ahiretke. Sen uşul kılgan jaman işlerinden ança-munçaсын je biröөндай çetke kagasınbı dese aytat eken. "Wa zalamaka katabati al-hafizun?" Menin oşol amal jaza turgan periştelerim, seni saktagan periştelerim, oşolor sana zulümdü kılıp koydu je dese Allah aytat eken, "Ya Rab, jok ya Rab, la ya Rab, андай emes" dep. Demek, al uşunçalık köp günösü var, 99 amalı tolgon günö menen
көзі жеткенге чейин ушунчалык көп. Кийин эми Алла Таала ошону моюндатып айтып атат. Ушул амалы ушундай кылган иштериңдин кээ бирлерин кайтарасыңбы жокпу? Же периштелерим сага зулумдук кылып көбүрөөк нерсени жазып койгон жокпу буякта? Сен кылбаган кылмышты дагы десе жок я Рабб анда. Анда Алла Таала айтат экен: афалака удрун, үзүрүң барбы? Эмне үчүн ушуларды кылып алдың десе. Айтат, үзүрүм дагы жок дейт. Жараткыч ушундай кылып, бул эми өлдүм окшойт, эми бүттү буягы деп атканда, Алла айтат экен: сенин бир жакшылыгың бар. Бүгүн сага эч кандай зулумдук кылынбайт. Алып чыккыла ошо жакшылыгын дегенде, бир мындай кичине бир кагаздын бир парчасы деп коебуз, аз-маз айрылган бир эмесин алып чыгат экен да. Ошол жерде бунун шахадаты бар экен. Не деген? Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп мына ошол айткан сөзү жазылган ушу амалды алып чыгат экен дагы. Алла Таала айтат экен: буну бардагы эми таразага тарт, күнөөлөрүң менен. Сооп жагын койсо, я Алла, ушунча күнөөлөр турат дептер, 99 дептер. Бул жөн эле бир барака ошо кичинекей эле жазылып калыптыр. Бул эмне болмогон эле деп. Алла субханаху ва тааля айткан: сага бүгүн зулумдук кылынбайт, бар тарта бер деп. Тартып таразага койгондо сооп жагына, бар күнөө жагына коюлганда. Көтөрүлүп субханалла في كفة والبطاقة في كفة فطاشت سجلات فسقل البطاقة ولا يسقل مع اسم الله شيء. Баягы күнөөгө жазылган бардык дептерлер учуп кетет экен нары. Бул бардыгын салмактуу болуп басып калат экен. Алланын аты менен, Алла Тааланын аты менен бирге эч бир нерсе ага үстөмдүү салмактуу боло албайт экен. Мына кетти. Бул дегени шахадат ушунчалык улуу ибадат экен. Бул ушунчалык улуу сөз экен тугандар, балдарыбызга үйрөтөйлү. Ар бир адам ким билбесе ошого үйрөтүп коелу. Кудай кааласа, алхамдулилlah, бунун берекеси дүйнөдө, ахиретте алхамдулилlah кутулуусу, куткаруусу. Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, бунун сообу кандай? Сахабалардан эки сахаба пайгамбарыбыздын айтканын уккан экен. Якуб ибн Асим риваят келтирип атат. Пайгамбарыбыз мындай дептир: "Ма кала абдун катту ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир, мухлисан биха рухуху, мусаддикан биха қалбуху, натиқан биха лисануху, илля фатақаллаху азза ва джалла лаху сама, фатақан хатта яндура ила қаилиха, ва хаққа لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سوله نرواه نسائي. Тугандар, ар кандай зикирлер келип атат, шахадатты айтып атабыз. Ла илаха иллаллах айтабыз, азыр дагы бир тобун айтабыз. Мынал жерде мынандай зикир экен. Ким ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир деп чын жүрөктөн тили менен ушуга тастыктап жүрөгүмен айта турган болсо, Алла Таала ага асмандын эшиктерин ачат экен. Асман эшиктери ачылып, Алла Таала буга назар салат экен, буну карайт экен. Буга назар салат экен, буга карайт экен. Ушуну айткан кишиге Алла Таала назар салат экен, карайт экен. Жана айтат, албетте, бул акылуу да дейт. Алла Таала кайсы пендеге назар салса, анын тилегин бергенге бул акылуу дейт. Демек мынал жерде биз намаздан кийин ушу бир зикир бар. Айтып коебуз го буну дагы. Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир. Буну сообу мынакей Насаи шарифте китепте келип атат. Ушуну айтканыңызда чын жүрөк менен айтсаңыз, болду. Асман эшиктерин Алла Таала ачып коет экен дагы. Алла субханаху ва тааля буга назарын салат экен, жана буга тилегин бергенге акылуу дейт. Абу Умама разияллаху анху риваят, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кала ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир, лам ясбикха амалун ва лам ябқа ма'ху саййатун." Раваху Табарани би иснадин хасан. Ким ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува аля кулли шайин кадир айтса,
андан бир дагы амал өтүп кетпейт, бир дагы күнөө калып калбайт деген экен. Демек, bundan бир дагы амал озуп кетпейт, анда бир дагы күнөө калып калбайт. Барды кечирилет деген сөз да. Башка бир дагы амал алдынан өтүп кете албайт дейт. Лам ясбиқха амалун ва лам ябқа ма'аха саййатун. Ушу дуа менен. Кайсы экен тугандар? Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир. Амир ибн Шуайб атасынан, ал чоң атасынан риваят кылат. Пайгамбарыбыз айтты: "Хойру дуа дуау яуми арафа." Дуалардын эң мыктысы Арафа күнү дуа. Арафа күндүн дуасы дуалардын королу экен да, кысасы айтканда. Дуалардын эң мыктысы Арафа күндүн дуасы дейт тугандар. Арафа деген Курбан айттан бир күн мурда мейли ажылар Арафага барат. Биз Арафа күндүн дуасы деп атат. Арафа тоодого эле эмес, Кыргызстанга деле Арафа күн келет. Америкасына деле, Япония. Демек, ошол Курбан айттан бир күн мурдагы күндү Арафа күн деп коет. Ошол күнү дуа кылышыбыз керек экен, өзгөчө. Күн сайын эле дуа кылабыз, бирок ошол күнү өзгөчө дуага көңүл буруш керек экен. Анткени пайгамбарыбыз айтып атат: "Хойру дуа." Дуанын эң мыктысы дуа яуми арафа, Арафа күндүн дуасы dedi. Ва хойру ма культу ана ва набиюн мин кабли. Эми айтат: мен жана менден мурда пайгамбарлар айткан сөздүн эң мыктысы айтайынбы? Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир дейт. Раваху Тирмизи. Пайгамбарыбыз бул жерде не деп атат? Мен жана менен мурдагы бардык пайгамбарлардын айткан сөзүнүн эң мыктысы ушул болгон дейт. Кана айтайлычы барыбыз? Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир. Бунун бир фазайлын билип алайлы. Буну биз айтайлы, буну эмне үчүн айтасың десе, буну пайгамбарыбыз жана пайгамбарыбыздан мурдагы канча пайгамбар өтсө, ошонун бардыгы айткан экен. Ана Адам атабыз айткан, Ибрахим пайгамбар айткан, Нух пайгамбар айткан, Иса пайгамбар айткан, Муса пайгамбар айткан. Бардык пайгамбарлар, Алла пайгамбарыбыз айтып атат: "Хойру ма культу", мен айткандын, "Ва набиюн мин кабли", менден мурдагы пайгамбарлар айткан хойр, эң жакшысы мына сөз болгон дейт да. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир. Бир Алладан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок, ал жалгыз, шериги жок. Ага гана таандык. Лахул мулк. Мулк деген мына бардык алам Алла Таалага таандык. Бадышалык Аллага таандык. Ва лахул хамд, мактоо ага таандык. Ва хува ала кулли шайин кадир дегени Алла ар бир нерсеге кудурети жетет. Ар бир нерсеге кудуреттүү. Жараткан Алла Таала. Ушу сөздүн мазмуну ба кыскасы мындай да. Демек ушуну иншалла күн сайын айтып жүрүшүбүз керек экен. Өзгөчө Арафа күнү айтышыбыз керек экен дагы. Арафа күнү өзгөчө дуа кылышыбыз керек. Абу Аййиб радhiyallahu anhu риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кала ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд ва хува ала кулли шайин кадир, кана каидли мухаррарин ау мухаррарайн." Раваху Табарани. Ким ушунучу айтса, азыркы зикирде айттык го, бир кул же эки кул азат кылгандай сооп берилет деген экен. Анил Бара ибн Азиб радhiyallahu anhu пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: "Ман манаха минхата варикин ау минхата лабанин ау хада зуқақан фа хуа каитақ насаматин." Ким күмүш садака кылса, же сүт садака кылса, же бир адамга жол көрсөтүп койсо, адашып калган, жол таппай калган, сурап калды, көрсөтүп койсо, ал бир кулду азат кылгандай сооп алат деди. Эми ким ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла,
лахул мулк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин қадир айтса, фа хуа каидхина саматин. Бұл да құлда азат қылғандай сауап алады дейді. Жол көрсеткен, садақа берген, сүт берген, бұға садақаны сауап емес. Азырқындай құлды азат қылғандай сауап болса, азырқы зикірге дағы құлды азат қылғандай сауап береді екен. Демек туғандар, жиынтықтап айтқанда, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير улуу зикир экен. Телевизион түшүрбөй айтып жүрө турган зикир экен. Бирөө сураса кандай зикир десе, бул ушундай зикир пайгамбарыбыз айткан. Bundan bir да амал өтүп кете албайт, оза албайт, бир да күнөө бул зикирди айткандан кийин калып калбайт. Жана бул зикир пайгамбарыбыз өзү айтып атат. Мен жана менен мурдагы бардык пайгамбарлардын айткан сөзүнүн эң мыктысы деп атат. Жана пайгамбарыбыз айтып атат, бул зикирди бир айта турган болсоң, кулду азат кылгандай сооп берилет деп атат. Мына нерсе биздин алдыбызда болсо, Кудай кааласа, айткан сайын рахаттанабыз, айткан сайын тазаланабыз, айткан сайын курсант болобуз. Дагы биринчиси, үчүнчүсү, башында айткан хадисте, ушуну айтканда асман эшиктери ачылат. Алла Тааланын өзүнүн рахмат назары салат экен. Жана бул акылуу дейт ошого, Алла Таала тилегин бергенге акылуу дейт. Бисмилlah. Савабу ман калаха ашран. Эми ушу зикирди 10 жолу айтса, ошого эмне савап берилет? Азыркын эле. Пайгамбарыбыз айтат: Kim man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 10 marrat. 10 jol aytdi. Kana kaman ataqa arba'ata anfus min muldi Ismail. İsmail paygambardın baldarından 4 kuldu azat kılgan soğun aladı. Bunda çetkanda Arap kullardan. Soğu şundan dedi. Ravahul Bukhari ve Muslim. Bukhari'de dağı, Muslim'de de gelir. Kim şunu 10 jolu aytsa. Savabı man qalaha fi yevmin 100 marra. Kim şu zikirdi bir günde 100 jol aytsa ne savab verilir? Abu Hurayra radıyallahu anh'da rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, man qala la ilahe illallah vahdahu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir fi yevmin 100 marra. Azırkıyla zikirdi bir günde 100 jol aytıp koydunuzda. La ilahe illallah vahdahu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. La ilahe illallah vahdahu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. 100 jol ayttınız ile. Kanat lahu adlu 10 riqab. 10 kul azat kılganday savap verilet. Ve kutibat lahu 100 hasana. Aga 100 savap yazılat. Ve muhiyat anhu 100 sayyi'a. 100 günah geçirilet. Ve kanat lahu hirza min şeytan yevmahu zalika. Hatta yumsiya. Eğer ertemen aytıp koygan bolsa, geçke çeyin şeytandan korgoda bolat, korgonda bolat. Şeytan bunu уже azgırışı kıyın bunu. Şeytandan bunu aşağıdan o. Hirs. وَلَمْ يَتَ أَحَدْ بِأَفْضَلْ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. O şol günü bundan Allah'ın aldığında ötken adam olup etti. Bir gana kim uşunu dağı başka bir aytkan bolsa 100 jolu, je andan köp aytsa o şol gana artık boluşu mümkün değil. Birok uşunu aytkan kişi en baktulu adam, en abzel adam, artık adam. 100 jol aytsa. Qaysı zikirdi? La ilahe illallah vahdahu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir. Qancha jol aytsa? 100 jol. 100 günah geçirilip atat. Maşallah. 100 savap yazılıp atat. 4 kuldun azat kılganın savabı berilip atat. Şeytandan saqtaldı dep atat. Korgonu var da o'sha korgona turgan. Ravahu Bukhari ve Muslim. Bukhari'de dağı, Muslim'de de hoş geldi. Abul Munzir Juhani radıyallahu anh'a rivayet aytat, men ayttım deydi. Ya Resulallah, allimni afdalel kalam. Bana sözlerden en abzelin, mıhtısını üretbeysiz böyle. Peygamberimiz aytdı, ya Abul Munzir, Abul Munzir, kul, mınday dep ayt dedi. La ilahe illallah vahdahu la şerike la, lehul mulk ve lehul hamd yuhyi ve yumit
بيده الخير وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم فإنك يومئذ أفضل الناس عملا إلا من قال مثل ما قلت. Мынау жерде қошымшасымен لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد деп وهو على كل شيء قدير деп айтты ғой мұрдасында. Эми وهو على كل شيء قديرге чейин يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير деп қойсаң, бұл сөздердің ең абзели ушул болған. Бұл кішіге мынандай пайғамбарымыз Абул Мунзирге ушинтип айтқан. Сауабу науин минху. Дағы бір зикірдің сауабы. İmam Ahmad, İmam Bazzar, Muaz ibn Jabal radıyallahu anh'ın rivayet keltirip çıkarışat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kim aytsa la ilahe illallah vahdehu la şerike la ahadan somadan lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad kutibe lehu elfi hasenet. Kim şu zikirde aytsa 1 milyon sevap жазылады туғандар. 1 milyon. La ilahe illallah vahdehu la şerike la. Ahadan somadan. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bitti. Tirmizi şerifte geledi. Tamimi Dari radıyallahu anhudan rivayet var. Al jerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Kim mınday deb aytsa? Aşhadu en la ilahe illallah وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات 10 жол айтса كتب الله له 40,000 حسنة Аллаға 40 миллион сауап жазып береді деген. Қанша миллион? Бұл 10 жолу 1 минутта айтып қойсын. Машина отырса айтып қойсын. Машинаны ысытқанға чейін айтып қойсын. Светофорда тұрғанға чейін 1 минут күте тұр, 30 секунд күте тұрасың, 10 секунд айтып қойсын. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла илахан вахидан ахадан самадан лам яттахиз сахибата вала валадан ва лам якун лаху куфуан ахад. Ушундай 10 жол. 1 минут кетпейді. Жаттап алайлы. Мына зикірлерді қолымыздан келишинче, алхамдулилля жашообузда айтып жүргөн болсок, İnşallah жүрегіміз нұрланады. Шайтандан азғырғынан Алла Таалам сақтайды. Арам күнөөлөрдөн, арам ой, арам нерселерден сақтайды. Даражалар көтөрүлөт, күнөөлөр кечирилет. Мына канча деген сооптарды айтып атат. Булардын бардыгы Алла Таалам алхамдулилля эртеге насип кылып берет. Аракет кылабызбы иншалла? Дагы бир зикирдин сообу. Мына биздин темабыз өзү мына өзү. Абабу зикр, зикирдин баптары боюнча. Табаранидин риваятында Ибн Умар разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман қала ким айтса ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, юхьи ва юмит ва хувал хайюл лази ла ямут, биядихил хайр ва хува аля кулли шайин қадир, ла юриду биха илля ваджхаллах, адхалахуллаху джанна." Бұл жерде дағы бір кішкене қосымша қосылды. Демек, кейде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қысқарақ айтат эле, кейде бираз қошып айтат эле, кейде ұзынырағын айтат эле. Адамдарды машалла қабыл алуысына жараша, машалла зикірлердегі ұзарып-ұзарыпчы. Бұл жерде болса, «Вахуал хайюл лади ла ямут» деген сөз қошылды. Мұрынқысында болса, «Юхи ва юмит» эле бар эле да. Юхи дегени ал тирилтет, ва юмит өлім береді. Бұл жерде «Вахуал хайюл лади ла ямут» ал өзі Алла тирүү зат, эч качан өлбөйт деген сөз. Ушуну айта турган болсо, ушудан максат Алланын разычылыгы гана болсун. Алланы сөзбейишке келсек. Демек, мына азыр ушуга чейин канча хадис өттүк? Бунун бардыгы ушу ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла, лахул мулк ва лахул хамд, ва хува аля кулли шайин кадир. Кээ жерден азыр келип калды. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Мынасында болса, ошо эле لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو الحي الذي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Эми субханаллахи ва бихамдихи деген зикир көтөбүз. Субханаллахи ва бихамдихини айтсак,
не сауап беріледі, қандай сауаптар беріледі? Абу Зар разиаллаху анхудан риwayat айтады, пайғамбарымыз маңа айтты дейді. Аля ухбирук би ахаббил калам илаллах. Мен саңа Аллаға ең сүйкімді сөзді айтайын ба деді. Аллаға ең сүйкімді сөзді саңа айтайын ба? Қайсы сөз екен? Культу я Расулаллах ахбирни би ахаббил калам илаллахи таала. Абу Зар айтады, я Расулаллах, айтыңыз маңа, Аллаға ең сүйкімді сөз қайсы? Айтыңыз. Пайғамбарымыз айтты, инна ахаббал калам иналлах субханаллахи ва бихамдихи. Шек күмәнсіз Алла Таалаға ең сүйкімді сөз субханаллахи ва бихамдихи. Айтыңыздаршы. Субханаллахи ва бихамдихи. Аллаху акбар. Субханаллахи ва бихамдихи. Біз сауаққа қатышқанымыздың пайдасы шу болсын. Ушыны атауызға, апауызға, аялыбызға, бала чақауызға, туғандарға, досторға, танышқа, білген, білбеген барын айтайын, жеткірейін. Сахабалар ушындайды. Пайғамбарымыздан уқты, амаллатлы, башқалармен бөлішетлі. Жақшылықты жайылтады. Ушақты жайылтпай, мына зикірді жайылтады. Я, турау, дүниені мақтағанды жайылтпай, Алла Тааланы, Алла Субхана. Қысқа, оңой екен. Субханаллахи ва бихамдихи. Айтыңызшы, Субханаллахи ва бихамдихи. Мына, ешқандай қандай. Бұл не десе, сізден сұраса, бұл сөздердің ең сүйкімдісі Алла Таалаға. Алла Таалаға ең жақсы көрген сөзді шу. Мен, сен деп қиынсынбай, Аллаға жақсы көрген сөзді айтайын. Бұның мағынасы мұндай. Кім Алла Таалаға жаққан сөзді айтса, өзінде Алла Таала жақтырады. Сіздің сөзіңіз жаққандан кейін өзіңізді Алла Таала жақтырады. Сөзіңіз дағы, өзіңіз дағы. Бұл сөз жөнекөй сөз емес бұл. Туған, бұл сөз жөнекөй сөз емес бұл. Алла разы болып отырған сөз, Алла жақсы көрген сөз бұл. Ахаббун калам илаллахи азза ва жал. Алла Таалаға ең сүйкімді сөздері мынаке. Субханаллахи ва бихамдихи. Бұның қатармасы мұндай. Субханалла деп айтатпайыз ба? Намаздан кейін субханалла деп. Бұл жерде кіште қошымшасы бар да. Субханаллахи ва бихамдихи деп қоясыз. Не деп қоясыз? Субханаллахи ва бихамдихи. Оңайлы үйренеміз. Айтыңызшы, субханаллахи ва бихамдихи деп қошасыз. Баяғы субханалла бар, болды. Ошоғылы ва бихамдихи қошсаңыз зикір болып қалады. Алла Таалаға ең сүйкімді сөз екен. Ушу риwayаттан айтышында. Субханаллахи ва бихамдихи қотармасы мұндай. Мен Алла Тааланы бардық айыптан арулайым, аға мақтау айту менен біргелікте. Ва бихамдихи дегені, аға мақтау айту менен біргелікте. Мен субханалла, Алла ару зат деп айтамын. Алла бардық айыптан таза, бардық кемчілдіктен таза, бардық жетішпестіктен таза. Алла бардық айыптанырдан таза, бардық кемчілдіктерден таза, бардық жетішпестіктерден таза. Жаратқан Алла Субхана ва Таала бұл уюб, нақайыс бардығынан таза. Жаралғанға таптақыр оқшауайды. Аллаху акбар. Ошончо субханаллахи ва бихамдихи Аллаға ең сүйкімді сөз ошоңда. Демек қотармасы қандай болды? Мен Алланы бардық айыптан арулаймын, аға мақтау айту менен біргелікте. Раваху Муслим. Бұл риwayat мұрынқысында мына азыр келіп отқаны. Ва фи риwayat бір риwayatта не деп келген? Сұралып тұр пайғамбарымыз, айюл калам абдал, сөздерден ең абзелі қайсы дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен. Мастафаллаху ли малаикатихи ау ли ибадихи субханаллахи ва бихамдихи. Аллаху. Азыр сөз. Алла Таалаға ең сүйкімді қайсы сөз деп пайғамбарымызға сұрау берішкенде пайғамбарымыз айтқан екен. Алла өзінің періштелеріне таңдаған сөз. Ал қайсы екен десе, субханаллахи ва бихамдихи екен. Кімдерге таңдаған сөз екен? Періштелерге. Періштелерден зикір екен бұл. Субханаллахи ва бихамдихи. Алла Таала өзінің періштелеріне ұшы зикірді таңдап берген екен. Субханаллахи ва бихамдихи. Так что бізелі айтпайлы, о періштелердің барлығы үшін айтылген, да? Субханаллахи. Да, бір айтыңыз ше? Субханаллахи ва бихамдихи.
Subhanallohi va bihamdi. Kim Xudo qalasa bugun uyine ушуну алып барат. Алып барабызбы иншалла? Айтабызбы буну? Хотя бир айтып коелу, бир. Бүгүн мен иштен ушул бир сабак, ушул бир зикирди үйрөнүп келдим, Бул эмне билесизби деп айтып. Аллага эң сүйкүмдүү сөз, Алла периштелерине тандаган сөз. Эки риваятты бир кошуп айтып койдук. Алла Таалага эң сүйкүмдүү сөз, анан экинчиси эмне экен? Алла өзүнүн периштелерине тандаган сөз. Риваят Муслим шарифте. Аллаху акбар. Пенделерине. Абдулла ибн Амр разияллаху анхумадан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман қала субханаллахи ва бихамдихи гурисат лаху нахлатун фил джанна." Равахул Баззар би иснадин джайид. Ким субханаллахи ва бихамдихи десе, ага бейиштен бир курма дарак отургузулат экен. Бейиштен курма дарак. Бейиштин курма дарагын билесизби? Ал биздин дүйнөнүн курма дарагына окшобойт ал. Бейиштин курма дарагы, Аллаху акбар, түбөлүктү жейсиз. Любой время жейсиз. Сезон жок энд. Суу кармай жок ал. Сразу тигилет. Бир айттыңыз. Ким 100 жол айтса, 100 бейиште дарак тигилет. Ана. Пока денебизден жан чыкканга чейин айтып калайлы. Кудай билет качан чыгып кетет. Алла качан чакырса, ким жок дей алат. Тура турчу ойлоноюн деп айта турган бирөө барбы? Мен ишим калып кетти, мына план калып кетти деген бойдон кетебиз да. Балдарым кичинекей эле, анан тиги башым ооруп, үйлөнүп эле келем. Не дейт? Алла чакырса болгу. Ана мына иш калды эмес ал. Иш калды эмес, иш бүттү. Биз ойлойт экенбиз иштер калды деп. Иш бүттү. Калган эмес иш, бүткөн. Ошон үчүн иши пока Алла Таала алхамдулилля мындай нерселерди берип атат, биз колдонуп калайлы. Тилди карап туруп мындай нерсеге иштетип калайлы. Капкаяктагы нерсе күнөөлөрдү алып, бирөөнү ушактап, бирөөгө жала жаап, балекеттин баарын жүктөгөн бойдон Алланын алдына баргандан көрөк, мыналарды айтып барайлы. Алла периштелерине тандаган, пенделерине тандаган сөздөрдү, Алла сүйгөн, жакшы көргөн эң сүйкүмдүү сөздөрдү бир жол айтсаң бейиштен дарак тигилет деп пайгамбарыбыз айтып атат. Мыналарды айтып барайлы. Аттың. Алла Таала мага да баарыбызга товфик берсин туганда, айтабыз ушул жерден калып кетет да. Өкүнүч ушул. Бекем айтып жүрөлү, машаалла. Зикирдин өтө чоң күчү бар. Өтө чоң фитналардан сактайт Алла Таала. Угуп алыңыз. Өтө чоң фитналардан сактайт Алла Таала. Шайтандан коргон бул зикир менен гана. Бул крепость. Чеп бул өтө. Бекем чеп. Жабир разияллаху риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман кала ким айтса, субханаллахил азим ва бихамдихи, гурисат лаху нахратун фил джанна." Субханаллахил азим ва бихамдихи деген да зикир бар. Ким ушуну айтса, ага дагы бейиштен бир дарак отургузулат. Курма дарак отургузулат деген. Раваху Тирмизи. Бул Тирмизидин риваятында. Табаранидин риваятында Абу Умама разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям укмуш бир сөздү айтканда: Ким түнү туруп намаз окуй албаса, акчасынан сарптаганга сараң болсо, душман менен согушкандан коркок болсо, ал субханаллахи ва бихамдихи көп айта берсин дейт да. Себеби бул Алланын жолуна алтындан болгон тоо бар го, алтындан о сарптагандан да жакшыраак дейт. Түндөсү тургандан жалкоосун. Так. Экинчиси акчаны Алланын жолунда сарптагандан сараңсың. Үчүнчүсү душман менен кармашкандан коркоксун. Жалкоо ибадатта, түнкү ибадатта. Сараң, коркок, ошондойлорго пайгамбар сонун жол ачып берип атат. Саллаллаху алейхи. Не dedi? Sen subhanallah ve bihamdihini aytı vergin. Bunun bir keremeti
адамдан жалқаулық кетеді. Қорқоқтық кетеді, сараңдық кетеді. Ихласыменен айтқанға жараша жалқаулығы кетіп, тырысчақтық, түнгі ибадатқа тұрғанға Алла Тағала бұға тауфиқ бере баштайды. Ушу зикирде көп қыла тұрған болса, бұныңче қорқоқтығы кетіп, батырлыққа, альхамдулилля, Алла Тағала бұға жүрегіне бере баштайды. Берешенділік келе баштайды, сараңдық кете баштайды. Ал бұл жерде пайғамбарымыз соның сөзін қосып айтады. Ушуну айтып жүрсүн дейт. Фал юксир, бирок бир сөз бар. Буну көп айтсын дейт. Bir кичине бир 10-15 жолу айтып койгон менен маселе чечилбейт. Буну бир качан көп айтканда, анан түнү ибадатка, берешендүүлүккө, батырлыкка жолдомо берет. Эми хадис угуңуздар эмне деп атат? Мына экен. Абу Умама разияллаху анхудан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман халаху лей ayukabиdahu, أو بخل بالمال أن ينفقه، أو جبن على العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله عز وجل." Mana ki, Tabarani'nin rivayetinde Abu Umama razıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti, kim tünde turup ibadat kılgandan, жалқауланса, алсыраса, kim mal mülkті сарптағандан, сараң болса, душман менен қармашқандан, қорқоқ болса, анда субханаллахи ва бихамдихини көп айтсын де. Анткени бұл Алла субханаху ва таалаға ушунчалык сүйкүмдүү, тоодой алтынды Алланын жолуна сарптағандан да сүйкүмдүү экен. Мына караңыз сөздү. Фа иннаха ахаббу илаллахи мин джабали дахабин юнфиқуху фи сабилла азза ва жал. Биринчи, тоодой болгон алтын бизде болушу кыйын. Тоодой болгон алтының барбы? Азыр эми көп болсо бир тонналап бардыр эми кишилерде. Бирок тоодой болгон алтын жок болуп калды го эч кимде. Бирок ошончо болсун деп коелу. Эми ошону Алланын жолуна сарптаңыз. Алланын жолуна сарптаңыз. Тоодой болгон алтынды Алланын жолуна сарптасаңыз, канча сооп аласыз? Ошодон дагы субханаллахи ва бихамдихи көп сооп аласыз. Тоодой алтын таап кыйналбай эле коюң дагы. Аны Алланын жолуна ошонун баарын сарптап кыйналбай эле субханаллахи ва бихамдихини айтып отура бериң. Иштин баардыгы бүтөт экен мына. Айтабызбы иншалла? Субханаллахи ва бихамдихи. Айтыңызчы. Бүгін азында сабақта 3 нәрсені үйрендік. Шахадатты үйрендік. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Екіншісі ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла лахул мулк ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир. Üçüncüsü subhanallah ve bihamdi. Uşu boyunca hadisler geliyor da Peygamberimizin aytqаны mına bizge qanday ulu belekterdi berip atat da. Kabul alabız inşallah, hareket kılabız qana fal yuksir көп aytqala dedi. Savabı man qalaha 100 marra fil yawm. Emi uşu subhanallah ve bihamdihi var mı? Uşunu 100 jol aytsanız bir günde ne savab bolat? Qanday savab berilet buğa? Bir jol aytqanга azıqlat aytıp büttük. Emi 100 jol aytsak. An Abi Hurayra radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر رواه Muslim. Kim bir günde Subhanallah ve bihamdihini 100 jol aytsa, anın günөөsü bardığı geçirilet, akiyanın göğügünçölük bolsa dağı değil. Akiyanda ayavay göğüktü bilesiz de. Akiyan, pen akiyanı da kot. Oşun göğügünçölük bolsa dağı günөөsünün bardığı geçirilet dedi. 100 jol aytsa. Kança jolu? Subhanallahi ve bihamdihi. Bir jol aytkanlar soğun ayttık. Mına ki, emi 100 jol aytsanız mına özünce soğun. Zayd ibn Sahil Ansari radıyallahu anhu aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Man qala la ilahe illallah dakhalal cenne ev vecebet lehul cenne. Ve man qala subhanallah ve bihamdihi 100 marra kataballah lehu 100,000 hasene.
مئة ألف حسنة و24 ألف حسنة. قالوا يا رسول الله إذن لا يهلك منا أحد. قال بلى إن أحدكم سيجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته ثم تجي النعم فتذهب بتلك ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمتين. رواه الحاكم. Мындай дейді. Zayd ibn Sahil Ansari radıyallahu anhudan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, kim la ilahe illallah'ını aytsa beyişke giret dedi, je kim la ilahe illallah'ını aytsa ağa beyiş vacip болады dedi. İki rivayet. Andan keyin aytdi, "Vaman qala", kim mınday dese, subhanallahi ve bihamdihi deb 100 jol aytsa, subhanallahi ve bihamdihi deb 100 jol aytsa, Allah Taala buğa 124.000 savap жазады dedi. Qancha? Kataballahu lahu, Allah subhanahu wa ta'ala periştelere buyruq berdi, жазып qo'yadi dedi. Qancha? 100.000 hasana. 100.000 hasana degende 100.000. Tak plus 24.000 hasana 24.000. 124.000 ağa savap жазылады ekan. Sahabalar aytıştı, ya Rasulullah, егерде 100 жол айтсақ, 124.000 savap алсақ, андай болса, бізден ешкім жоқ болбойт екен да dedi. Барыбыз эле машалла ушунча соопторду алып алат экенбиз. Идан ла юхлаку минна ахад. Бирөөбүз дагы халак болбойт экенбиз деп, жок болбойт экенбиз деп. Пайгамбарыбыз айтты, ооба деди. Бирок угуп алгыла. Силердин бирөөңөр өтө көп соопторду алып келет. Ошо соопторду тоого койсо, тоодон дагы оор болот. Бирок кийин Алла неематтарды алып келет. Неематтарды алып келгенде соогуң көрүнбөй ал жок болот дейт. Соогуң эмне болуп калат дейт? Салыштырып калгандачы, кийин Алла өзүнүн райымдуулугу менен аны киргизип берет бейишке дейт. Туган миллиард сооп алыңыз, бирок бир көзгө таразага тартканда миллиард соогуң бир көзгө ылайык келбейт экен. Алла Тааланын бергенгечи. Ошон үчүн айтылган эле, 500 жылдык ибадатыңды таразанын ташына коюп, 500 жылдык ибадат. Таразанын бул ташына бир көздү эле койсо, көз басып коет экен. Алла Таалам бизге берген неиматтардын, Аллаху акбар, бунун баасы жок экен да, бунунчу. Бунун вообще баасы жок экен. Ошон үчүн Пайгамбарыбыз айтады, саллаллаху алейхи ва саллям, даже ушунчалык көп соопторду алып келесиң, туура дейт буга. Алхамдулилла, соопторду көп кылганда жакшы, тоодуга да, тоодон дагы салмактуу болуп келет. Бирок неиматтарды алып келгенде бул тигине жөн эле көзгө көрүнбөй калат экен да. Кийин Алла субханаху ва тааlanан өзүнүн райымы менен кирди. Вакыт болуп калды. Ha? 2 minut. Mayli, bir hadis o'qib qo'ying. An Abi Umama radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, man qala subhanallohi va bihamdihi kana misla mi'ati badana idza qalaha 100 marra. Kim Payg'ambarimiz aytadi sallallohu alayhi vasallam, subhanallohi va bihamdihini 100 жолу айткан болсо, ага 100 төөнүн садака кылган соо берилет. Бир төө кымбат эле. Аны акча табыш кыйын. Төөгө ээ болгондон кийин аны сарпташ да кыйын, оңой эмес да. Машалла, Алла Таалам берген адамдар бар, эми жомарттар бар, адалдан табат, адалга сарптайт, Алла разы болсун. Мына жерде пайгамбарыбыз сизге бизге кандай сонун жол айтып койду? Раваху Табарани дейт. Мына Табаранинин риваятына келет, субханаллахи ва бихамдихи айтсаңыз 100 жолу 100 төөнү Алланын жолуна садака кылган соолун аласың дейт. Демек жыйынтыктап айта турган болсок, туугандар, мынакей субханаллахи ва бихамдихини соо айтсак, Аллага эң сүйкүмдүү сөз экен бул. Алла периштелерине тандаган, жактырган сөз экен бул. Бир жолу айтканыңызга бейиште курмадараак тигилет экен. Андан кийин адамдын карасаңыз коркоктугун, сараңдыгын, жалкоолугун кетире турган кереметтүү бул сөз экен. Алла Тааланын жолунда бир тоодой болгон алтынды сарптагандан дагы Аллага сүйкүмдүүрөөк экен. Күнөөсү океандын көгүнчөлүк болсо да бары кечириле турган экен 100 жолу айтса дейт. Муну 100 жолу айтсаңыз 124.000 сооп берилет деп атат. Акыркысы 100 төөнү курбанчылык кылган сооп берилет. Алла Таала баарыбызга ушу зикирди кылганга тоофик берсин.
Ошон үчүн иншалла тилдерибизди бирок көндүрөйлү. Азыр көнөлөк да. Буга иншалла сөзсүз баягындай көндүрүшүбүз керек. Биз азыр өзүбүздү мактап көнүп калганбыз го. Ушуну өзүдө кантип көнүп калдык ошого. Айта берип көнүп калдык да. Туурабы? Биз азыр бирөөнү жамандап көнүп калганбыз. Кантип көнүп калдык? О, канча жылдан бери жамандай берсең көнүп калат экенсиң да. Эми ушуларды биз токтотойлу дагы. Ушунун ордуна тилибизди мына зикирлерге көндүрөйлү. Пайгамбарыбыз айткан зикирлерге көндүрөйлү, бул нур да. Мурунку хадисте айттык го. Алла субханаху ва тааля не деди? Асмандардын эшигин ачып берди. Субханаллахи ва бихамдихи. Айтайлычы ана? Субханаллахи ва бихамдихи. Алла Таалам баарыбызга ихлас берсин. Баарыбызга Алла Таалам ушуну айтып жүргөнгө тоофик берсин.